Быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесине байланыштуу Кыргызстанда 100 ири объектини ачуу мерчемделген. Мындан улам өлкөнүн бардык аймактарында ишканалар ачылып жатат. Ага утурлай Жалал-Абад облусунда 8 объектини ачуу пландалса, 3-өө колдонууга берилди. Калганда 3 проект жылдын аягында ишке ашырылат. Бул майлуу суу заводунда жана айнек идиштерин чыгаруу, Кара-Көл шаарында аква сервис деген 600 тонналык балыкты кайра иштетүү ишканалары да. Андан Аксай районунда бир Жалал-Абад Green Energy деген кичи чакан кез ишке кирет 4,7 мегаватт кубаттуулукта. Андан мындан сырткары багы Кыргыз алтын ачык акционердик коому Тоғыз Торы районунда Миңтеке кенин кайра иштетүүнү ишкана ачабыз деген бул демилген өздөрү көтөргөн. Экинчи Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы Алабука Чаткала райондарындагы картошканы кайра иштетүү боюнча 5000 тонналык жана ишкана курабыз деп демилгелген. Ошо менен 8 проект быйылкы жылга пландалган. Мааракелик иш-чаралардын алкагында 30дан ашык ири иш-чаралар пландалган. Анын ичинен мааракелик төшпелге, почта маркаларын чыгаруу, өлкөдө жана чет өлкөлөрдө маданий иш-чараларды өткөрүү, китептерди басып чыгаруу, тарыхый тасмаларды жана театралдык спектакльдерди коюу иштери жүрүп жатат. Келечектеги эркин, эгемен мамлекет катары эч кимге күн кор болбошу керек. 100 жылдыкка арналган ири иш-чаралардан сырткары Жалал-Абад облусунда форумдар, көргөзмөлөр, фестивалдар, илимий практикалык конференциялар өтүп жатат. Мындай кадам Кара-Кыргыз автономиялуу облусу тууралуу жаш муунга жакшы жеткирүү болуп саналат. Бул боюнча биринчи кезекте мектеп окуучуларына ачык сааттар, Кыргыз автономиялыгы кандай түзүлгөн, себеби өсүп келатат жаш муундар буну билиш керек. Экинчиден, жогорку окуу жайларында жана атайын окуу жайларында атайын илимий практикалык конференциялар өтүп жатат. Кара-Кыргыз автономиялыгы Осмонов атынын Жамбыл мамлекеттик университетинде, Токтомабад атынын эл аралык университетинде, Кыргызстандын эл аралык Заманбап университетинде өттү да. Бул иштер да улантылат. Азыр сентябрдан студенттер келет, дагы жыл айына чейин бул иштер улантат. Мындан сырткары массалык маалымат каражаттарында документалдуу даректүү тасмалар, ошондой эле биздин баягы ушул Кара-Кыргыз автономиялык түзүлүшүнө салым кошкон республиканын баш көтөргөн жетекчилери туурасында көркөм тасмаларда көрсөтүлүп жатат. Маалымдалгандай, бул тарыхый учурга карата ири долбоорлор $10 миллион 500 миллион долларга чейин. Объектилердин ачылышы менен болсо, өлкөдө жумушчу орун да түзүлөт. Жалал-Абад облусунда эле 8 долбоордун арты менен 150дөй адам жумуш менен камсыз болот. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.